Баягыда бир хандын баласы болот. Хан өзүнүн баласын шаарындагы эң күчтүү мугалимге сабакка берет. Ошентсе хандын эрке баласы дароо эле окуй койбой мугалимдин кыжырына тиет. Жини келген мугалим хандын баласына мындай дейт: "Оку атаң сыяктуу, эшек болбо" дейт. Ошентсе хандын баласы атасына дароо жеткирип келет. "Мугалим сизи жамандап атат, боктоп атат" дейт. Эмне болду? Эмне деп айтып атат?" деп сураса, "Оку атаң сыяктуу эшек болбо" деп айтты дейт. Туура жок нерсени айткан жок, бар нерсени айтты. Жала жапкан жок. Болгону үтүрдү алмаштырып айтып койду. "Оку атаң сыяктуу, үтүр эшек болбо" деген сөздү "Оку үтүр атаң сыяктуу эшек болбо" деп жеткирип келди. Жашоодо бир сөз менен адамдардын тагдыры чечилип калган жагдайлар көп эле кездешет. Айтайын дегеним, азыркы абадан да баттарган интернет ааламында биз бир кружка чай ичкинчекти биздин чыгарган маалыматыбыз, видеобуз ааламды эки жолу айланып келүүгө жөндөндү. Ошондуктан кандай гана видео чыгарбайлы, маалымат чыгарбайлы алгач өзүбүз тактап, билип, өзүбүз ынанып, анан кийин чыгарганга аракет кылалы. Болбосо элибиздин ичинде чыгып аткан майда чыр чатактарга көп эле ушундай жалган, такталбаган маалыматтар себеп болуп келип атат. Бул видеону эң күчтүү деген Кыргызстандагы блогерлерге жеткирип коюңузду өтүнөм. Ассаламу алейкум.